Кыргызстан профсоюздар федерациясынын мүчөлөрү 2014-жылы Киримтөөл Камчы Көлбаев менен байланышы бар кишилерге ала тоо эс алуу үйүнө тиешелүү жердин бир бөлүгүн сатып жиберишкен. Алар 2014-жылы профсоюзунун кеңешинин мүчөлөрү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы ала тоо эс алуу үйү жайгашкан аймактан 2,34 гектар жер тилкесин Кыргызстан профсоюздар федерациясынын менчигинен мыйзамсыз чыгарып алышкандыгы, кийин аны уюшкан кылмыштуу топтун лидери Камчы Көлбаев менен байланышы бар адамдарга профсоюзга зыян келтирген шартта сатып жиберишкендиги аныкталды, деди УКМКдан. Ал жерге кийинчерээк коттедждерден турган каганат комплексин курушкан. Жогоруда кылмыштуу аракеттердин кесепетинен коомдун кызыкчылыктары, тактап айтканда, жумушчулардын ден соолугун чыңдоо жана эс алуу укугу бузулуп, көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлк уюшкан кылмыштуу топтун лидери Камчы Көлбаевга жакын адамдарына жана VIP коттедждерди куруу үчүн берилген деп айтылат маалыматта. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 336 беренесинин 2-бөлүмү коррупция менен кылмыш иши козголду. Андан улам төмөнкү адамдар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин төрагасы, машина куруу жана башка тармактардын жумушчуларынын профсоюзунун республикалык комитетинин төрагасынын орун басары, Токой чарба кызматкерлеринин республикалык комитетинин төрагасы, ала тоо эс алуу үйүнүн мурдагы директору. Учурда Кыргызстан профсоюздар федерациясынын мыйзамсыз алынган мүлкүн аныктоо жана кайтаруу боюнча тиешелүү ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Жалал Абад облусундагы айылдардын бирине мечит курууга документтерди мыйзамсыз берген факты аныкталды. УКМКнын маалыматына караганда, Сузак районундагы Барып айылынын тургуну үйүнүн куроосуна өз алдынча мечит куруп алган. УКМКнын демилгеси менен түзүлгөн комиссия 7500 сом айып пул салган. Бирок ага карабастан башка айылдардан тургундардын колдорун чогулткан. Сузак районунун Барып айыл өкмөтүнүн башчысынын, Жалал Абад облусунун казыятынын, Сузактагы кадастр мамлекеттик ишканасынын жана айылда жума намазы окулган мечит бардыгына карабастан уруксат кагаздары берилген. УКМК аталган мечитте Кыргызстандын мыйзамдарында тыюу салынган диний агымдардын өкүлдөрүнүн зыярат кылуу фактылары болгондугун билдирди. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен иш козголгон. Анын алкагында Барып айыл аймагынын башчысынын, Сузактагы кадастр мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин жана Жалал Абад облусунун казысынын, ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аракеттерине тиешелүү юридикалык баа берилмекчи. Андан кийин муфтият берген каттоо көйлөгү жокко чыгарылат. Мечит Сузактагы Барып айылынын тургундардын муктаждыгы үчүн социалдык объектиге ФАП же мамлекеттик дарыканага айландырылмакчы. Чет элдик студенттер 1-декабрга чейин Россияда окууга квота ала алышат. Бул тууралуу эл аралык өнүктүрүү долбоорунан билдиришти. Быйыл Россиянын өкмөттүк квотасы боюнча окууга арыздарды берүүнүн мөөнөтү узартылган. Чет өлкөнүн таланттуу жаштары бакалавриат, магистратура жана аспирантура боюнча тапшыра алышат. Россиянын жогорку окуу жайлары дүйнөлүк рейтингде мыкты позицияларды ээлеп, ар түрдүү тармактарда, анын ичинде маалыматтык технология, медицина жана чыгармачылык кесиптерге чейин адистерди жогорку деңгээлде даярдоосу менен таанымал. Россиянын илим жана жогорку билим берүү министринин маалыматы боюнча 2024-жылы алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келген студенттер үчүн бюджеттик орундардын саны быйылкы жылдын деңгээлинде сакталат. Билим берүүнүн стандарттарын өзгөртүп, 12 жылдык окууга өтүү боюнча долбоорду жогорку кеңеш кайрадан артка кайтарды. Билим берүү министри Доктургүл Кендирбаева программанын алкагында окуу китептери кайрадан иштелип чыгып, мугалимдер дагы даярдаларын билдирди. Бул иштерди жүзөгө ашыруу үчүн Азия өнүктүрүү банкынан $40 миллион алуу боюнча макулдашуу жогорку кеңештин кароосуна киргизилген. Анын жарымы кредит, жарымы грант. Долбоор секторду өнүктүрүү программасы мектептеги билим берүүнүн реформалоо деп аталат. Депутаттар мында балдарда 12 класска чейин окутуу камтылып калганына таң калып суроо узатышты. Анда Кендирбаева мындай системага өтүүнүн мазмундук модели даярдаларын айтты. 12 класс болсо практика жүзүндө байкалбайт. Балдар азыркы эле жашында отурат. 70 баланы дагы 1 жылда отургузуп, мектептин кубаттуулугу жетишпейт. Кыргызстанда 0 класс расмий окутулуп, алар тамганы эсепти билип келип жатат. 1 класска өткөндө аларды кайталабайбыз. Сааттар жылышып отурат дагы 11 класска жеткенде кесиптик мектеп
компоненти кирет. Жашы өзгөрбөйт. Азыркы турган турпатында мазмундук жылышуу болот, деди министр. Бирок алар парламентарийлерди ынандыра алган жок. Натыйжада макулдашуунун ратификациялоо долбоору четке кагылды. 23 депутат макул, 28 каршы добуш берди. Аталган долбоорду былтыр декабрда Жогорку Кеңештин тармактык комитети дагы артка кайтарган болчу.